Бишкек шаардык кеңешке шайлоодо фальсификация күтүлөт. Мисалы Октябрь районунун 1-11-07 участогунан референдумга жана шайлоого ар кандай кишилер катышат. Анткени бул участоктон 2 такыр башка тизме берилди. Шаардык кеңешке шайлоо жана референдум бир эле күндө өтөт. Өнүгүү партиясы шайлоочулардын тизмесиндеги көз боемочулуктар таза жана ачык шайлоо өткөрүүнүн бир шайлоочу бир добуш деген башкы принцибин бузаарын эскертет. Бул 11 декабрда өтө турган Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдумда добуш бере ала турган 1107 шайлоо тилкесиндеги шайлоочулардын тизмеси. Анда 1045 киши. А бул болсо ошол эле тилкедеги шаардык кеңешке карата түзүлгөн шайлоочулардын тизмеси. Мында райондун шайлоочуларынын саны 1420га жеткен. 375 шаар тургуну кайдан пайда болду? Айтмакчы, алар шаардын ар башка райондорунда катталган. 1107 тилкеге Түштүк Дарбазага жакын райондор кирет. Бирок тизмеде Туңгуч, Кызыл Аскер жана жаңы конуштарда катталгандар кирип калган. Эң негизги биздин Кыргызстанда шайлоо бул негизги базалык принцип болуш керек. Бул бир шайлоочу, бир добуш. Биздин тапкан факт боюнча бир шайлоочу 2-3 участкада турган биз байкадык. Тизмедин тактыгына дагы бир шек туудуручу жагдай бар. Айрым бир эле үйдөн, бир эле даректен 6-дан 10га чейин шайлоочу киргизилген. Алардын фамилиялары улутуда ар башка. Алардын бири ушул үйдө жайгашкан. Бул үйдө 5 түрлүү фамилиядагы 10 шайлоочу катталган. Экөөнүн фамилиясы Корейчи. Айзада жакында эле бул үйгө көчүп келди. Коңшу колоңдор менен азырынча тааныша элек. 41-батирде жашаган коңшуларын тааныбайт. Анын айтымында бул батир бир бөлмөлүү. Демек шайлоо тилкеси болгон тизме боюнча 30 чарчы метрде 10 киши жашайт. 42-я. 43, 44, 45, 46. Однокомнатная должна быть, она прямо над нами. 32 квадрата. Бул жөн эле катачылык эмес, бул кылмыш. Кылмыш кодексинде так жазып турган. Эгерде тизмелерди тактап атканда фальсификация жасаган болсо, анда кылмыш кодекстин негизинде жазага тартылат. Бул дагы эки гана мисал. Алсак ошол эле Октябрь районундагы бир үйдүн жетекчисинен депутаттык топко арыз түшкөн. Ал арызда бир үйдө катталган 48 шайлоочунун 5 гана тизмеге киргени айтылат. Азыр депутаттык топ мындан башка да жагдайларды текшерип жатат. Тизмени бурмалоо аракети өлкөдөгү жалпы кырдаалга таасир берип калышы ыктымал. Ошондуктан биз ойлонуш керекпиз. Эгерде биздин мамлекетибизде тынччылык, туруктуулук, стабилдүүлүк болгубуз келсе, анда биз ушу шайлоону таза өткөрүш керекпиз. Эч кандай фальсификация жасабай, бүгүндөн баштап биз тизмени түзүп атканда дагы туура тизме түзүп, жыйынтыгын дагы туура жыйынтыгын чыгарып, мына ошондо биздин мамлекетибизде тынччылык болот деп эсептейбиз.